отурум жылып атат. Өткөн кысымда повестка келбей калды. Бул жокусунда эмне болду? Бул жокусунда деле мени чакырган жок, азыр айтпадымбы? Мени чакырган жоксуңар, мен өзүм келдим. Аны айттым, закон боюнча секретарь мага извещение бериш керек. Мен бирөөлөрдөн угуп алып келдим. Мындайды коелу, мындан кийин секретарь мына телефондорун калтырайын, адвокат бериштип берели. Закон менен иш кылалы. Соттор туура деди. Бул биринчиси. Экинчиси, мен адвокат келген жок. Шаменовдун адвокаты келген жок. Биздики гос адвокат болчу. Биз айттык, биздин өзүбүздүн алган адвокаттардын баарын лицензиясын алабыз деп бөлөк айтпакчыбыз. Биринчи станцияда жайла калсыңар. Бизге гос адвокат камсыз кылып берди. Десек азыр аш жасап атат, гос аш жасап атат, бизге мамлекеттик гос адвокат камсыз кылып берет, ошого биздин адвокат жок. Анткени биз соттолуп аткан, бизге коюлган айып статья сөзсүз адвокат катыш керек. Өзгөчө органбыз. Милдеттүү түз адвокат отуруш керек. А биз өзүбүз адвокат алалы десек, көрдүк да, биринчи адвокаттын лицензиясын алып коюшка туура келди. Биринчи станцияда. Алардын үй бүлөсү бар, алардын тагдыры бар, турмушу бар, кыйнагым келбейт. Ошон үчүн айттым, мага мамлекеттик адвокат калды. Адвокаттарга басым болуп атабы негизи? Биринчи станцияда болду да. Бөлөкбаев деген лицензиясын комиссия карап минибизде. Сот залында Турдиев Айбек деген адвокатым да. Ошондой болгондо комиссиялар карап, да жакшы комиссиялар решение эткен жок лицензияны. А мен айттым, дагы бир адвокат тынч ордуна калгым келет. Анткени мен адвокаттарымды талап кылам, менин кызыкчылыгымда карайлар. Не соттун кызыкчылыгы. Менин адвокатым. Бул иш боюнча райондук сот актоо чечим чыгарып, шарт сотто процесс отуруму кандай болду? Эми башталды элек. Кудай кааласа адилеттүүлүк ордойт. Адилеттүүлүк биринчи станцияда да болду. Экинчи станцияда да болот деген үмүтүбүз чоң. Ошол себептен сот отуруму жылды дагы бир жолу. Кайсы айыпта? Шаменов Илгиздин жактоочусу азырынча өзүнүн дагы биринчи инстанциядагы жактоочусунан баш тартты. Ал эми азыр сот тарабынан бул өтүнүч келтирди. Сот өзү баягы мамлекеттин эсебинен жактоочу дайындап бергиле депчи. Ошондуктан жактоочусу жок болуп калгандыктан бүгүн жыйын болгон жок. Шаардык сотто деле райондук сотто отурум болуп териштирүү болобу? Эми өзү мыйзам боюнча ошол эле баягы биринчи инстанциядагы процедура толугу менен сакталыш керек да, мыйзам боюнча. Эгерде сот ошондой чечимге келсе, биз толугу менен кайрадан карап чыгабыз, далилдердин баарын изилдеп чыгабыз, күбөлөрдүн баарын сурайбыз дей турган чечимге келсе, анда ошол эле процедура менен кайра карайт. Бирок сот жок, биз жазасын гана карайбыз деп коюшу да мүмкүн да. Эми бул азырынча баягы баштапкы этапта болуп атат. Анан сот өздөрү кандай чечимге келет, ал белгисиз. Бул уже соттун өзүнөн болот да. Айыпталуучулар прокурорлор сураныптыр. Ошо жазасын эле карап бергиле депчи. Жаза жагын эле. Бирок немесине өздөрүнүн баягы апелляциялык өтүнүчүнө жазып атышат. Экспертизалар изилденбей калды. Анан дагы бир топ немелер каралбай калды депчи, далилдер каралбай калды деп. Эми ошонун баарын жазып аткандан кийин акыры баардык процедураны кайрадан сактап, ишти кайрадан карап бергиле деш керек эле да. Анан булар жүйөлөрүн келтирип туруп, бирок аягында булардын жазасы өтө жумшак болуп калды. Ошон үчүн жазасын гана карап бергиле деп атат. Анан эми бул сот кандай чечимге келет, аны айтыш кыйын. Бир жыйында эле, мисалы бир жыйында эле жазаны карап туруп эле, жазаны эле өзгөртүп коюшу мүмкүн да. Же күчүндө калтырып коюшу мүмкүн, же болбосо ар бирибизге кандайдыр бир жаза белгилеп коюшу да мүмкүн да. Шамызат, иш негизи жабык каралып атат. Анан бул жактан шаардыктан ачык кароо боюнча талап кылабыз деп айттыңыз. Бул эмне менен негизи болот? Өткөндө биринчи жолу сот башталганда эле соттун 3 соттун төрагасы сот жабык болот деп айтты. Бирок биз бул менен макул эмеспиз. Себеби Бишкек шаардык сотунун өздөрүнүн чечими бар. Сот, Кемпирабад соту ачык өтүшү керек. Эгерде кайсы бир жеринен жашыруун маалымат боло турган болсо, ошол жер гана жабык өтүш керек деген Бишкек шаардык сотунун өзүнүн чыгарган чечими бар. Биз азыр ошол чечимге таянып, Бишкек шаардык сотуна азыр башталгандан кийин, азыр башталбай атат, сөзсүз түрдө өтүнүш беребиз. Бишкек шаардык соту Кемпирабад ишин толугу менен ачык өткөрсүн. Эгерде кайсы бир жеринде жашыруун маалымат боло турган болсо, анда ошол жер жабык өтсүн деген жерге биз макул болобуз деп азыр ошондой чогуу келишимге келип атабыз.